В Инстаграме тоже нету, да. Барыңарга салам. Биз бүгүн ошол Россия менен Украинанын ортосундагы согушту талкууламакчыбыз жана бул согуштун бизге кандай таасир берет. Бүгүнкү эфирдин модератору мен Айгерим Казыбаева болмокчумун. Бүгүн бизде конокто Эмиль Металиев жана Сания Токтогазиева. Жана көпкө созбой эле баштасак. Экөөңүздөргө тең сурам. Көп эле айтып жатышат да, бул согуш Россияда болуп Украина менен Россиянын ортосунда болуп жатпайбы? Бул согуштун бизге кыргызстандыктарга кандай тиешеси бар депчи. Ушул суроого жооп бере аласыздарбы? Сиз баштайсызбы? Негизи эле бул менин оюмча туура эмес пикир. Анткени азыр болуп жаткан согуш, башкача айтканда бул ачыктан ачык агрессия Орусия тарабынан Украинага келтирилген. Бул азыр эл аралык укукка түздөн түз шек келтирип жатат жана көптөгөн эски Советтер Союзунун өлкөлөрүнүн суверенитетине дагы шек келтирип жатат деп айтсак болот да. Эмне себептен? Анткени биз бардык өлкөлөр эл аралык укуктун жардамы менен эгемендүүлүккө ээ болгонбуз. Анан жалгыз гана ошол эл аралык укуктардын нормаларын урматтап, ошол нормалардын алкагында иштесек, ошо эгемендүүлүгүбүздү, эркиндигибизди сактай алабыз да. Ал эми Орусия эмне кылып атат? Эгемендүү өлкөгө келип, ошол өлкө башка бир өнүккөн демократиялык мамлекеттердин катарына кошулуп өнүгөлүк десек, ошо Украинаны өз алкагынан эч кандай жибергиси келбей жатат да. Анан бирок ар бир эле өлкөнүн өзүнүн укугу бар да. Бул деген эл аралык укукта дагы берилген. Анысына карабай келип ошо бардык мыйзамдарды бузуу менен, башкача айтканда, ошо БАУнун уставынын экинчи беренесин бузуп жатат да. Бул деген Украинанын территориалдык биримдигин жана анын эркиндигине кол салып, агрессия кылып, ошол азыркы учурда Украинада бардык ошо аскер согуштары болуп жатат жана адам затына каршы кылмыш десек да болот да. Ошол себептен көчө эл аралык укук кылмыш сотунун прокурору, анын аты ошо Каримхан, мындай айтты да: негизи эле согушта биринчи ирет чындык курмандык болот. Азыр биз бардык дүйнө жүзү ошо чындыкты кайта тирилтишибиз керек депчи. Ошону дагы биздин инсандар, Кыргызстан жарандары дагы билип кетиши керек да. Бул түздөн түз жалгыз гана Орусия менен Украина ортосундагы согуш эмес, бул бардык эл аралык укукка болгон шек десек да эсептесек болот. Ооба, анан ошо эл аралык эрежелердин аркасынан биздин эгемендигибиз, анан мурда орустардын саясатчыларынын эскертип кеткен өзгөчө мурдакы СССР курамындагы жерлердин эгемендиги. Биринчи ирет, эгерде азыр чабуул кылган тарап утуп кетсе, теориялык түрдө утуп кетсе, анда биринчи ирет Беларусь азыр ошол чабуулга кошулду, бирок мунун аркасынан мамлекеттин деле кошулушу бул формалдуу түрдө маселе болуп калып атат. Мисалы Украинды кошуп алуу жана биздин элибиздин арасынан биздин дагы Орусияга кошулушубуз керек деген үндөр бекеринен чыккан жок. Ал үйрөтүлгөн үндөр. Анда кезекте Казакстан менен Кыргызстан эң биринчи ирет кошулуусуна кандайдыр бир күч колдонушу ачыктан ачык күтүлөт. Анын аркасынан адам укуктарына жана ушул аймактарда, ушул жерлердеги жашаган элдердин эркиндиги жана укуктары. Эгерде чабуул жасаган күч азыр уталбаса, анда кишилердин укуктары жана эркиндиктери Европа биримдигинин сапаттуу бийик деңгээлдеги талабына жараша, биринчиден мыйзам коргоочу органдар жана сот системалары эгемендүү болууга,
талаптар коюла берет мындан дагы ары, жана кишилердин, жашоочулардын добушунун мааниси бар дегендей, алардын укуктары, эркиндиктери гана эмес, добуш берүү эркиндиги жана укугу жана ошол добушунун салмагы элдик тарапта болот. Эгерде азыркы чабуул кылган тарап утуп кетсе, анда бул аймактарда ошол добуш берүү системасы жасалма, цирк дейбизби, спектакль дейбизби, ишылык бийликте ким болсо, ошолор өздөрүнө жөн эле бир боёмо жыйынтыктарды чыгаргандай, ишылык бийлик каалагандай өзүнүн бийлигин сактап кала берет. Калган системалардын бардыгы бул Түндүк Кореядай же болбосо Түркмөнстандагыдай өтө күлкүлүү же болбосо жасалма же болбосо мындай көз боёмочулукко шартында эле боло берет. Анан эң негизгиси бул демократиялык өлкөлөрдө азыр чабуулга каршы чыккан демократиялык өлкөлөрдө ар бир кишинин өмүрү сөзсүз корголуш керек деген баалуулуктан бардык иш чарасын баштап жана аяктап атышса, ал жерде азыр жаныбарлар дагы корголуп, сырттан келген коноктор да, мигранттар дагы, жөргөмүштөр дагы, бактаректер дагы, күлдөр дагы корголуп турса, чабуул жасаган тарапта биз билгендей азыр камакка алынып гана эмес, же болбосо демонстрацияга чыкты дегендер ургу соккуга алынып, же болбосо азыркыдай миңдеген кишилер себепсиз эле камалып атканы аз келгенсип, адамдын өмүрү бийлик кармагандардын максатына өлтүрүлө берсе деле боло берет деген антибаалуулуктан, тескери баалуулуктан орнотулуусу мындан дагы күчөйт, мындан дагы начарлайт. Анткени бекеринен акыркы 10 жылдыктарда сталинизм акталып келаткан жок. Бекеринен НКВДнин кылыктары жашырылып, жана алардын тартип орнотуусу зордук, зомбулук, эл өлтүрүү, кишилерди гана эмес, элди массалык түрдө өлтүрүү жолу фактылары жашырылып, ал жолу элге кайра мындай культ катары таанытылып, алардын формалары кайрадан кийгизилип, кээ бир органдарга аларды кайра легитимизация кылып, элдин көзүнө сүйдүрүү көзү менен кинолор тартылып атат. Ошондуктан бизге эл өлтүрүү саясаты кайра каптап келатат, эгерде ошол чабуул кылган тарап утуп кетсе. Сизге сурам. Комментарийде мен окусам, көп адамдар жазып атат да, ал Россия эч кандай согуш баштабай эле, бул жөн эле Донецк менен Луганскта жашаган элдер өзүлөрү суранган. Ошону үчүн алардын толук түрдө ал жака кирүү укугу бар болчу деп сиз юрист катары түшүндүрүп бересизби, бул эмнеге кылмыш экенин? Эмнеге кылмыш, анткени Донецк менен Луганск бул Украинанын түздөн түз территориясы болуп эсептелинет. Бул мамлекеттерди Орусиядан башка эч ким, жана Абхазия да, мен оюмча Абхазия жана Орусиядан башка эч ким кабыл алган жок. Ошондуктан азыр эл аралык укуктун субъекти катары Донецктагы, Луганскдагы Украинанын территориясы болуп эсептелинет. Ошол себептен Донецк менен Лугансктын ага Орусияны чакырууга эч кандай укугу жок. Анткени бул деген биз дагы түшүнүшүбүз керек да, Украина Кыргызстан сыяктуу эле унитардуу мамлекет. Ал жерде федеративный эмес да. Федеративдүү деген эмне? Ал деген Орусия, АКШ мамлекеттеринде ар бир штат болобу, же болбосо кандайдыр бир территориалдуу округдар болобу, алардын өздөрүнүн абдан чоң конституция укуктары дагы болот да. Ал эми унитардык мамлекетте бул деген централдуу бир өкмөт бар. Ага бардыгы баш ийишет да. Мына ошо Украина, Кыргызстан сыяктуу деле унитардуу мамлекет болуп саналат. Ал эми биздин конституция боюнча дагы башка мамлекеттерде дагы эгерде баткен же болбосо талас эртен эле биз эгемендүү болобуз десек, бул түздөн түз кылмыш болуп саналат. Түздөн түз бул деген эң чоң кылмыш катары эсептелинет да. Мына ошого барабар да, анан жөн жөрдөн эле Луганск, Донецк, мына биз өз алдынча өлкөбүз, Орусия келгиле, бизге жардам бергиле деген болбойт. Анткени
ал де факто дагы, де юре дагы Украинанын территориясы болуп кала берет. Ошол себептен Русиянын аскерлерин жибергени бул деген экинчи берене, ошо ООНдун уставынын экинчи беренесин бузуу болуп эсептелинет. Бул эмне берене? Бул башка мамлекеттин территориалдык биримдигине жана эгемендүүлүгүнө кол салуу да. Бул эл аралык укукта мындай 4 эң опурталдуу кылмыштар болот. Агрессия, аскер согуштары, геноцид жана адамзатка каршы кылмыш деген да. Мына азыр Русия ушул 4 кылмыштын ичинен 3-ünü уже бузуп кой десек болот да. Агрессия болду, аскер согуштары болду, жана адамзатка каршы кылмыш дагы болду. Бунун бардыгын ошол Каримхан тастыктады да. Бул эл аралык укук сотунун прокурору болуп, ал көчө объявление кылып уже бардык иликтөө процесстерин баштайбыз деп өздөрүнүн адамдарын Украинанын территориясына жиберди да. Бул эмнеге маанилүү? Анткени азыр бул божомолду Каримхан уже иликтөө кылгандан кийин ошо бардык кылмыштардын составы боюнча элементтерин тастыктап келсе, анда эл аралык укук соту бул индивидуалдуу түрдө Путин жана башкаларга уже арест жүргүзүп, аларды эл аралык укук сотунун алкагында кылмыш кылгандыгы үчүн жоопкерчиликке тарта алат да. Бул дагы биз аны түшүнүшүбүз керек. Бул жалгыз гана азыр мындан тышкары дагы эл аралык сот ООНдо бар. Анда Россияга каршы дагы добороз келип түштү. Бул Украина тарабынан. Бул жерде Россиянын мамлекет катары эл аралык укуктун алдында жоопкерчилиги болуп саналат. Ал эми эл аралык укук кылмыш сотунда болсо, бул деген индивидуалдуу, персоналдуу түрдө ар бир ошол кылмыштарды жасаган адамдар. Бул Путин жана башка генералдар жана болуп саналат да. Ошону дагы биз түшүнүшүбүз керек. Дагы айтып кетчү нерсе, азыркы бардык биздин система Вестфалиялык системанын негизинде түзүлгөн. Ал кандай система? Бул ошол согуштар өткөндөн кийин, өтө экинчи дүйнөлүк согуштан кийин биз адамзат абдан чоң кордукту көрдүк да. Ошондо бардыгы билген да, ар бир улуттарга, элдерге өз тагдарын чечүү боюнча өздөрү чечүүгө укук берилиш керек да. Ал эми ушу Вестфалиялык системаны ар дайым Китай мамлекети четкеге кагып келген. Алар айтканда биз карта территорияларды ушул укуктун негизинде эмес, бирок тарыхый картанын негизинде бөлүштүрүбүз керек да. Алардын оюнча Орто Азия мамлекеттери Орусия империясы менен Китайдын ортосунда бөлүнүп кетиши керек болчу да. Ал эми ошол Путиндин айткан сөздөрүн абдан кылдаттык менен уксаңар, ошондой эле сөздү айтып атат да, кайта элечи. Украина бул деген ошо СССР Лениндин жардамы менен мамлекет болду. Ошол тарыхый негизинде кайта картаны карап чыгышыбыз керек депчи. Анда бул дагы биздин эгемендүүлүгүбүзгө дагы шек келтирип жатпайбы? Ошону дагы биздин инсандар жана жарандар катуу ойлонуп чыгыш керек да. Демек, бизди угуп жаткан кыргызстандыктарга сиздин айта турган оюңуз, бүгүн биз Украинага болгон ошол Россиянын агрессиясын актасак, бул эртең ошол эле Путин Кыргызстан Россия империясынын бир бөлүгү деп туруп, Кыргызстанга да кол салышы мүмкүн деген ойду билдирип турабы? Ооба, бул уже ошого бир жол ачып салды десек дагы болот да. Ошол себептен Генеральный ассамблея резолюция кабыл алып жатканда, канча 2 мартта кабыл алды. Ошондо эң негизги резолюциянын идеясы кандай болгон? Бул деген агрессияны, Орусия тарабынан Украинага болгон агрессияны толугу менен агрессия деп эсептөө жана аскер күчтөрүн Украинадан алып чыккыла деген да. Ошондо мен абдан коркуп жаттым. Кыргызстан ошо 5 мамлекеттин катарына кирип дагы ошол жерден Орусияны жактап чыкпасын деп, жанда бул биздин толугу менен эгемендүүлүгүбүзгө мындай курмандыкка чалганга барабар болмок да. Эмиль мырза, сизге сурам. Азыр
Россияға келіп жатқан санкциялардан түздөн түз Кыргызстанга кандай таасир берет? Биздин экономикабыз ушунчалык эле Россиядан көз карандыбы? Биз кандай жапа чегишибиз мүмкүн? Негизи эле биздей кыргызстандыктар эмнеге даяр болушубуз керек жакын арада? Биринчи, эгерде кыска жооптордон баштасак, ооба сөзсүз түрдө залакасы тиет. Экинчи, биз ушул мезгилде ошол залакасын азайтууга жана эгемендигибизди чыңаганга мүмкүнчүлүктөрүбүздү толук кандуу колдоно алабызбы, колдонобузбу? Ошого канчалык кандай акылмандуулук жана күч аракеттерди көрсөк болот. Ооба, ошентип биринчи рет сөзсүз түрдө сиз айткандай өтө көп байланып алганбыз Орусия экономикасына. Өзгөчө 2012 жылдан баштап бажы биримдигине кирип, биз өтө көп сатып алуу же сатуучу аракеттерибизди, мүмкүнчүлүктөрүбүздү, үлүштөрүбүздү бир тараптуу мурдакы эгемендик мезгил менен колдонуп, биз ар тараптуу башка өлкөлөр менен дүйнөлүк соода экономикасынын алакасында биз ага Кыргыз Республикасы катары эң биринчилерден болуп киргенбиз мурдакы Советтер Союзунун республикаларынын арасынан. Бирок ошонун мүмкүнчүлүктөрүнөн баш тартып, биз Орусияга байланып алганбыз. Ошол кезде көп элибиз алданган, анткени биз байлык, жечкендик бардыгы тең ошо тараптан болот деген алдоолор ал сан менен аныкталган эмес болчу. Орусиянын тегерегиндеги аймакта болгону 5%-дан аш адам жашачу. Ошолорго кошулуп биз 95% дүйнөдөгү жашаган элден элге далыбызды көрсөткөндө кандай жыргалчылык болмок эле. Эгерде экономиканы оккат жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрдү ички дуң пайызды алганда дагы Орусиянын тегерегинде ошондо 3%-тан аз болчу ошол дүйнөлүк экономикадагы үлүшү. Биз 97% экономикадан тескери болуп алдык да. Ошондуктан тез эле убакытта 3-4 жылда ошол демилгечилер, кыргыз тараптан демилгечилер, биз кошулсак эле байып кетебиз деген демилгечилер тилдери кыскарып актанганга дуушар болушкан. Андан бери биздин экономикабыз ылдыйлап эле келатат. Өскөн жок, жыргап кеткен жокпуз. Ошол жылдардан баштап биздики мүмкүнчүлүктөрүбүз кыскара баштады. Өзгөчө бул ишкерликте байкалды. Анткени ишкерлик көбүнчө өзүн өзү багып, анан элге дагы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, жумуш орундарын ачып, элдин байкубатчылыктарына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, жаңы товарларды, жаңы тейлөө кызматтарды пайда кылып, жана ошонун аркасынан салыктар деле көбөйүп аткан. Эми ушул акыркы 10 жылдыктан бери биздин орто бизнестерибиз азайып көбүнчө жабылып атат. Чакан бизнестерибиз таза майдаланып эле жок болуп баратат. Жана жеке ишкерликтер дагы өзүнүн жумуштарын, мүмкүнчүлүктөрүн жоготуп, баары тең эле мамлекеттик органдарга көбүрөөк мурдакыдай умтулуп калышты. Анан эгерде бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматчылардын санын карасак, аябай көбөйүп кетти. Ушул 10 жылдын ичинде аябай көбөйүп кетти. Анткени бир четинен мамлекет ошо Орусиянын мыйзамдарын көчүрүп, мыйзамдардын аркасынан ээрчип централдаштыра баштады, мамлекеттештире баштады, улутташтыра баштады көп иштерди. Экинчи жагынан ошол жумушун жоготкон жеке ишкерлер же болбосо чакан орто бизнестер куюлуп мамлекетке эле жабышып, мамлекетти эле соргонго аракет кылып, баары тең ошол жака бир акырга эле топтолуп калышты. Бул эл үчүн абдан начар нерсе. Өлкө үчүн бул туруксуз шартты түзөт. Жана мамлекеттин өзүнө деле узак мөөнөттө бул оорчулуктарды алып келет. Жолдорду айтсак эгерде, ооба бул залакасы тийип атат. Санкцияларды мындан ары андан да чоң залакасы тиет. Анткени Орусиянын экономикасы канчалык бүгүнкү күндө мына күн сайын эмес, саат сайын урап атат. Азыр мен бир отелден келдим, ичинде Орусиядан келген качкындар толуп калыптыр. Ошентип бизге шаарга, биздин шаарларыбызга, Казакстанга, биздин шаарларга, Грузияга, Арменияга, Азербайжанга азыр Орусиядан качкан адамдар ондогон, жүздөгөн эмес, миңдеген болуп баратат. Үйлөлөр менен чогуу качып атышат баары тең. Экономикасы урап атат. Рубль урап атат. Мына 118 болду деп атышабы бүгүн. Мындан ары дагы күчөйт. Кече бир жөн эле мындай ошого чейин жетсе дагы биз аны
дагы эске алышыбыз керек деп 500-кө чейин жакындап кетпесе экен деп айтып аттым элем. Бүгүн ал жөн эле ойлогон ой эмес, бул факт болуп баратат мындай күз менен. Ошентип бул өлкөнүн ураган экономикасына кыпчылгандардын бардыгы тең аябай оор акыбалда болот. Казакстан дагы, Беларусь дагы, Армения да, Азербайджан да өзгөчө биздикине окшогон чакан жана кичине экономикалар өтө көп кыпчылып алганга жараша биз ошончолук олку солкусунун бардыгынын титиреген нерсесинин бардыгы тең бизге дагы ушунчалык оор таасирин тийгизет. Биз азыр эгемендигибизди ушул шартта кандайча коргой алабыз? Биз ошол дүйнөдөгү 191 деме өлкөдөн, улуттар биримдигине кирген өлкөдөн, ошол болушкан Орусиянын агрессиясына болушкан 4 эле өлкө бар экен. Ошолорго кошулуп бүт дүйнө жүзүнүн жек көрүүсүн астында бир ошонун толкунунда чөгүп кетпейли деп биз өзүбүздүн биринчиден саясий эркибизди, саясий эгемендигибизди, саясий эркиндигибизди кантип кайсы жерлерден талап кылып, кайсы жерлерден коргоп кала алабыз саясий жетекчилерибиз менен бирге. Экинчи ирет ушул экономикага тиешелүү, бизнеске тиешелүү, маркет рынокко тиешелүү кандайча элибиздин өзүн багып турганга мүмкүнчүлүктөрүн биз коргоп кала алабыз жана баягы мурдакыдай эле ийгиликти көрсөткөн дүйнөлүк соода экономикасынын, дүйнөлүк соода уюмдарынын мүмкүнчүлүктөрү менен башка өлкөлөр менен мамилелерибизди кайра кеңейтип, тереңдетип, баягы Евразес урап бараткан Евразестин эрежелеринен чыгып биз дүйнө менен мамилелерибизди кайра кеңейтип, тереңдетип, жан багып, бир калкып, коргоп туруп каларыбызды дагы көбүрөөк талкуулаганыбыз абдан оң иш. Айта кетчү нерсе, сиз айтып атпайсызбы, 5 өлкө эле негизи ошо колдоду депчи. Атап кетсек, бирөөсү Россия, өзү. Анан кийин ойлосоңуз, Беларусь бул ошо чабуулга кошулган, болгондо дагы бул Лукашенконун жетектөөсүндө экенин баарыбыз көрүп чыкпадыкпы? Бул элине кандай мамиле кылды. Үчүнчүсү Эритрея. Эритреядан баштайлычы. Эч ким тааныбаган, эч ким билбеген, дүйнө жүзүндөгү картадагы эч бир эмеси, мааниси жок, өтө кичинекей бир аралча болуш керек. Сирия бул Башар Асад бул баш аягы менен теги игилден аран кутулган жер, ал өзүнчө бир окуя. Анан Түндүк Корея. Эми Түндүк Кореяны бардыгыбыз эле билип түшүнүп калбадыкпы? Бул эгерде Түштүк Кореянын продуктыларын бүт дүйнө жүзү азыр сүйүп, колдонуп жүрсө, Түндүк Кореяда 10 эсе аз жашашат экен эли. Жана бул чоң өлкө чек арасындагы чоң колония, жарым өлкөсү түрмө деп атап атышат. Көрүүчүлөргө кызыктуу болот болуш керек. Бул 5 өлкөнү эмне бириктирет десеңер, бул 5 өлкөдө эч кандай президенттер алмашпайт. Бул 5 тең ошол авторитардык өлкөлөр болуп саналат. Жөн эле мындай ойлонууга авторитарлыкпы же татаритарлык? Татаритарлык болуп калат го дейм ооба. Диктаторлук. Барлык жаман сөздөр ишилсе. Тирандардын өлкөсү ооба. Эми кайра бизге кайрылсак, биздин ошо Россияда, Орусияда аябай көп мигранттарыбыз бар. Биздин мигранттарыбыздын эми тагдыры кандай болот? Биздин мигранттар Россияда иштегени калыш керекпи же келиш керекпи? Келсе бул жактан биз аларга шарт түзүп бере алабызбы? Негизи эле мигранттардын тагдыры эми кандай болот? Жана биздин өлкө, биздин ошол президент жана өкмөт кандай иш чараларды көрүш керек? Биздин мигранттардын шарттары абдан эле татаал болот ал жерде. Анткени божомолдор менен азыр акча которуулар 35%га чейин кыскарат дейт, бирок менин оюмча андан да көп болот. 35 билбем кайдан алышты, азыр бүгүн окудум да, ошо экономисттер жазган. Анан биз да билебиз, ошо глобалдык жеткирүү түйүнчүктөр бар да, global supply chain дегенчи. Ошо негизинде эле эл аралык мындай бир соода сатуу орнойт да. Азыр Орусия мамлекети ошол түйүнчүктөрдөн алынып салынды да.
да. Ошо негизинде баардык бизге келген продуктылар баардыгы дагы абдан кыйла кымбаттайт да. Буга дагы даяр болушубуз керек. Анан мигранттар которгон акча дагы кыйла кыскарылат да. Бирок биз жерде бул ойлошубуз керек да. Мындай көп адамдар азыр ойлоп жатат да, мына курсагыбыз эле ток болсо болсун депчи. Бирок эң негизги Кыргызстан үчүн биздин өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбыз эмнеде? Бул эгерде биз мамлекетибизди жоготуп салсак, анда курсагыбыз токпу, ток эмеспи, бул уже ошончолук мааниге болобу? Мааниге болбойт да. Ошону түшүнүшүбүз керек да. Азыр болсо Орусия мамлекети ЕАЭС, ШОС, ОДКБ ошо организациялар менен өтө Борбор Азиядагы мамлекеттерди кайта ошо Орусияга абдан тыкыз байланышта болуп, ошо өзүлөрү кабыл алып жаткан мыйзамдарды кайта бизге таңуулаганга шарт түзө алышы мүмкүн да. Ошол мага абдан чоң күмөн жаратат. Анткени мисалга алып кетсек, көчө эле Орусияда эгерде согуш жөнүндө фейк таркатсаң, 15 жылга эркиндиктен ажыратылат деген мыйзам кабыл алынды. Согушка каршы чыксаң, 5 жылга эркиндиктен ажыратылат. Жана башка да. Мындай мыйзамдарды алар эмне деп атат? Анткени бул деген экстремизм, ошо терроризмге каршы жана башка деп. Биз билебиз да, ШОС жана ОДКБ организациялары ошол эң негизги көйгөй бул деген жазылган Кытай жана Орусия мамлекеттери инициатива кылган мыйзамдарды кайта ошо Борбордук Азия мамлекеттерине таңуулоо да. Мен азыр ошондон да коркуп жатам. Бизде мына Next TV азыр эмне болуп жатат дагы түшүнүксүз да. Ошондуктан абдан көп азыр сөз эркиндигине дагы чабуул болот. Негизи эле биз билбейм көп окуду беле же жокпу. Умберто Эко деген абдан ал өзү ошо фашизмден өткөн да. Өзү айтканда, эгерде силер өз мамлекетиңер фашизм тарапка кетип баратасыңарбы же жокпу, мен карап көргүлө дейт да. Эгерде өзү деген ошо 14 болгон түбөлүк урфашизм дегендин мындай кыргызчасы кандай болчу эле, белгисин, тизмесин жазып кеткен да. Эгерде ошо 14 тизмесинин ичинен 6оосу эле пайда болсо, анда силердин мамлекет ошо фашизм тарапка качып кетип баратканды айтып жатат. Азыр мына Путин айтып атат да, мына Украина мамлекети нацисттер менен фашизмдин мамлекети болуп кетти депчи. Эми өзүбүз карап көрөлүк, ал эми Орусия мамлекети кайда баратат да. Мен айтып кетейин, мисалга эле айтсак, мына ошо жети белгисин эле алалык да. Биринчи, Умберто Эко айтканда, бул традицияны культ кылуу да. Башкача айтканда, эгерде мамлекет жана бийликтин тарыхын мындай сакралдаштыруу, ошого сыйынуу да. Орусияда ошо болуп жатпайбы? Бардыгы ошо келечекке умтулбай эле тарыхты, ошо традицияны культ кылып эле ошо жөнүндө эле айтып жатат. Экинчиси бул модернизмден баш тартуу. Бул жаңы бирдеме болсо эле бул жаман да. Түбөлүк тиги келечекке умтулбайлык. Биз империябыз, ошол мындай модернизмге баш тартуу. Пикир келишпестик болсо, бул чыккынчылык да. Бул дагы ошо үчүнчү белгиси. Азыр дагы ошондой болуп жатпайбы? Бардык сөз эркиндиги бар журналисттердин баарын түрмөгө тыгып атышат. Эхо Москвы, Дождь жана башкалардын бардыгын жапты да. Анан өлкө эл аралык мамлекеттер тарабынан кандайдыр бир кутумдун пайда болушу, бул заговор да. Бул дагы ошо 4-чү негизи деп айтып кеткен да. Азыр дагы Орусия мамлекети айтып атпайбы? Мына батыш мамлекеттер бизге кандайдыр бир заговор кылып атат, биздин империянын жок болуусун каалап жатат жана башка. Болбогон. Мына ошол эле Гитлер ошо заговордун негизинде Холокосту кылган да. Бешинчиси, бул эң негизгиси, бул пацифизм же болбосо тынчтыкка чакыргандын бардыгы бул өз өлкөсүнө чыккынчылык кылуу. Мына бул дагы азыр биз көрдүк, мына көчө эле кабыл алган мыйзамда, эгерде согушка каршы чыксаң, бүттү, сен 5 жылга кесилип кетесиң да. Бул дагы 5-чи Умберто Эконун урфашизмдин белгисинин тизмесине барабар да. Анан 6-чысы бул инсандын жеке укуктары жок. Жалгыз гана обществонун укугу да, бүттү. Анан интеллигенцияны жек көрүү. Мындай
эксперттер болобу, журналисттер болобу, экономисттер болобу, эч кимди укпайт. Путин эле бардыгын билет, эмне кылгысын ошону келет да. Мына 14 белги бар, анын ичинде 7 белги уже биз кандайдыр бир кыянакка келе алабыз. Чынында эле Украина фашизмге баратабы же Орусия мамлекетиби да. Ошону дагы биз абдан ойлонушубуз керек да. Бул жерде мигранттардын мындай курсагы токпу же ток эмеспи? Биздин курсагыбыз токпу же ток эмеспи? Бул Орусиянын аркасынан барсак, биз дагы ошо фашисттик өлкө болуп кете алабызбы же жокпу? Ушул негизги баалуулуктар да. Анткени мындай өлкөлөрдө адамдын жеке укуктары жок. Мындай өлкөлөрдө чынында эле Орвел айткандай война это мир болуп кетип атат да. Ошо антиутопия мурунку азыркы учурда мен ойлогон эмесмин да, ушундай учурда жашайбыз депчи. Бирок мен ушундай рекомендация кылып кетет элем, Умберто Экону окуп чыккыла. Чынында эле ошонун баарын окусаң азыр абдан чоң бир страх пайда болот да ичимдечи. Анан биз уже ЕАЭС ШОС ОДКБнын алкагындабыз. Бүгүн биздин тышкы иштер министрибиз Орусияга барып келди. Ал жерде дагы кайта айтып чыгышты. Мына ушул организациянын аркагында биз дагы өзүбүздүн ич ара сотрудничествобузду дагы күчөтөбүз депчи. Бул дагы ага дагы биз жол бербешибиз керек. Макул. Анын ичинде барбыз, бирок биринчи ирет биз өзүбүздүн Кыргызстандын эгемендүүлүгүн жана улуттук кызыкчылыктарыбызды биринчи орунга коюшубуз керек да. Мына ошол. Сиз айтып жатсаңыз эң коркунучтусу, сиз жана санап өтүп атканда айтып аткандын баардыгы Кыргызстанда пайда болуп жатат да. Ошол да аябай коркунучтуу нерсе экен. Ошол эле журналисттерге болуп аткан басым, ошол эле сиз айтып аткан культ бизде да пайда болуп жатат, коркунучтуу нерсе. Эмир мырза, биздин ошо мигранттар, сиздин оюңузча, мигранттарга биздин өкмөт кандайдыр бир шарттарды түзүп берүүгө тийишпи? Азыр алар кайтып келип атпайбы массалык түрдө? Кайтып келбегендер эмне болот? Алар ошол жакта калып эле бир тыйынга иштөөгө алар дагы милдеттүү эмес да. Анан келейин десе, бул жакта да иш орундары жок да. Бул ушул ситуациядан биз кандай чыга алабыз? Ар бир мигрант азыр өзүнө татыктуу жана мүмкүн болушунча шарт издейт. Кайсы жерден кандайча шарт ачылат. Бардык жерде Орусияда сөзсүз түрдө начарлайт. Жанагы 35% делгенге мен дагы ишене албайм. Анткени эң эле этияттап прогноз кылганы Орусиянын ички дүң пайызы жана экономикасы 30%га урайт, 30%га ылдыйлайт. Рублдун да жакынкы эле күндөрү 30%га чейин уроосу күтүлөт. Анын ичинде мигранттардын мүмкүнчүлүктөрү 30%га кыскарат деген бул наивдүү. Анткени эгерде дегиле жумуш орундары 30%га кыскарса, мисалы аналогия менен улантсак, анда мигранттар же болбосо кыргыздарга тең укуктуу шартта эмес, тең эмес укуктуу шартта алардын мүмкүнчүлүктөрү сөзсүз түрдө 30+% урайт. Ошентип 50%га чейин жакындап калышы мүмкүн. Орусияда бүгүнкү кабар боюнча 24 шаардан 33 завод жабылып, 200 миңге жакын жумуш орундары кыскарыптыр. Ал жерден сөзсүз түрдө биринчи ирет кара жумушта иштеген мигранттарга залакасы тиет жана мигранттар эң биринчи ирет куулуп чыгат ал жерден. Ошентип мигранттар өздөрү жылжык издейт, мүмкүнчүлүк тандайт. Биздин өлкө бүгүн эмес, менин оюмда башынан эле ушу эгемендик кура баштагандыгыбыздын эң башкы жылдарында эле ушу миграцияны колдоону мен эч качан колдогум келген эмес. Мен эч качан колдобой кайра мунун залакасы бир күнү болсо бир күнү тиет, демографиялык социалдык жана укук чейрөсү ылдыйраак жерге барып алып, акчасы көбүрөөк болгону менен кийин өзүнүн деле ден соолугуна зыяны көбүрөөк тиет жана үй бүлөсүнө көбүрөөк чыгым болот жана өзүнүн ден соолугуна чыгымы тапкан акчасынан дагы көбөйүп кетиши мүмкүн. Көпчүлүгүнүкү баарыныкы болбосо да. Аз кишиси байып, көпчүлүгү баары бир туруксуз экономия
экономикага кошулуп аткандан кийин булардын кийин залакасы үй бүлөсүнө дагы өлкөгө да тиет деген ойду карманчу элем. Биз ошол жылдардан баштап бул жерден алардын камын көрүп, күнүнө керек болсо санап, канчасы кетип калды, ошо кетпеш керек, биз канчалык кеткендердин санын азайтабыз. Эгерде биздикинен дагы укугу бийигирээк деңгээлдеги болгон Америка, Европа, Түштүк Корея, Жапондорго кетсе, алардан бизге баалуулуктар дагы келет, жана жаңы байланыштар келет. Бул жерде укуктары тебеленип аткан, тепселенип аткан жерлерден андай арам акчасы кийин баары бир залакасы тиет. Ошо зыянын пайдасынан зыяны көбүрөөк болот деп этияттап ошол кишилерге көбүрөөк бул жерден жумуш орундарды түзгөнгө күчүбүздүн баарын жумшагандын ордуна кээ бир саясатчыларыбыз ошону колдоп туруп алды эле. Ошондуктан бул ой жаңы эмес. Биздин тараптан ошол Орусияга кеткен миграцияга караганда бул жерден камын көрүшүбүз керек деген ойду карманган аз болсо дагы кишилер болгон. Бүгүнкү учурда ошол ойдун тегерегинде биз оор шарт болсо дагы, бирок баары бир эгерде ишкерлердин эркиндигин тискинин кое берип, басмайылын катуу тартпай, камчылабай, биз аларга кайра эркиндик шарттарын көбүрөөк түзүп берип, ушул Орусияныкына салыштырмалуу эмес, бүт Евразиядагы көбүрөөк эркиндикти түзүп берсек, анда ишкерлер азыр ар кандай мүмкүнчүлүктөрдүн аркасынан өздөрүн дагы багып, жана келген мигранттарга дагы бара-бара бутуна туруп кетишине шарт түзүшөт. Өзүбүздүн эле ишкерлер шарт түзө алат. Эгерде кечеки күндөй жана бүгүнкү күндөй биздин салык системабыз, текшерүүчү органдарыбыз жана укук коргоочу органдарыбыз өтө чоң кысымга ала бербесе, бүгүнкү күнгө чейин биздин ишкерлер жабылып, жана башка жерлерден жан бакканга аттанып алышкан. Көбү кетип да калган. Кээ бир атактуу таанылган, элге таанылган кишилерди жеке турмушуна залака тийгизбей атын атагым келбей атат. Бирок эл таанып калган жаш муундун өкүлдөрү кетип атышат башка жерлерден уя куруп, ошол жактан окаттарын улантып атышат. Эгерде биз азыр бул жерден кысым кылгандын ордуна 2000 жылга чейинки жетишкен эркиндиктерибизди ордуна келтирип, анан кийин Евразия аймагындагы эң жеңилдиктерди бере койсок, анда ишкерлерибиз бардыгын тең тартып кетет. Мен ишенем, сөзсүз түрдө тартып кете алышат. Анткени жаңы муун, мурдакы коммунист системадагы чектөөлөрдөн мээлери тунугураак, тазараак, жана план системасына көнүп калбаган, бүгүн ишкерликке үйрөнүп калган муунубуз бар. Ошолорго эркиндик беришибиз керек. Алар калган элди көтөрүп кетет. Чоң рахмат. Анан дагы бир суроо, бизге ошо комментарийге жазгандардын арасынан ошол эле Россияда иштеп жаткан кыргыздардын бар экен, алардын ою мындай экен да. Азыр ошо импорт жок болгон үчүн Россияда наоборот тескерисинче көп жумуш орундары пайда болот. Россия бардыгын өзү чыгарып баштайт. Биз иштейбиз, биздин айлык акыбыз да жакшы болот, баары жакшы болот. Анткени бул аз айтып аткандын баары пропаганда дегенге ишенгендер дагы жок эмес экен. Ушул жөнөкөй логика менен түшүндүрүп бере аласызбы, эмнеге бул мүмкүн эмес экен деген? Мындай мүмкүнчүлүк болсо. Макул, баштайлы. Интернетти азыр жабылып атат. Интернеттин ордуна эмне пайда болот, качан пайда болот? Ал пайда болушу жакынкы арада мүмкүн да эмес. Анткени башынан интернет Орусиядан ойлонуп чыгарылып, Орусиядан жасалган эмес. Бул байланыш жөнүндө. Экинчи ирет, аба байланыштары. Airbus менен Boeing азыр Орусия менен иштешпейбиз деп коюшту. Мунун аркасында самолеттун көпчүлүгү баары тең лизингде экен. Жана керектүү жана запчасти дегенди кыргызча эмне деп айтабыз? Түйүндөрүн, global supply chain. Ошол керектүү шаймандарынын баардыгы тең келбей калды. Ошентип бүгүнкү күндөн баштап токтой баштады. Мына бүгүнкү күндөн баштап көп рейстер токтоп калды. Аны саз келесип, көпчүлүк жерлерде, көпчүлүк өлкөлөрдүн үстүнөн Орусиянын самолетторуна учууга уруксат берилбей калды. Ошентип аба каттамдар токтоду. Машинелердин көпчүлүгү батыштан болчу.
заводдордун көпчүлүгү бардыгы батыштан эле болчу. Өздөрүнүкү деген Лаговаска окшогондор, алардын да кээ бир жана эмелери, запчастары Орусияныкы эмес, башка өлкөлөрдүкү болчу. Ал келбей калды. Ошентип бүгүн автобус да жагылды. Орусиянын заводдору, өзүнүкү деген заводдору дагы жабылып атат. Мындан ары эмне? Жолдорго керектүү нерселер дагы бүт баары тең батыштан келчү. Жанагы жерден чыгарган заттар, газ, нефтте, аны арзандатып дискаунт менен сатабыз дагы, сатабыз десе дагы аны сатып албай калыптыр. Акчаны дүйнө жүзү менен байланыш, эмне жасабасын, эмне сатпасын, эмне сатып албасын, бардык жерде акча байланышы алардын бардыгына эң керектүү, эң коркунучтуу банк системасына. SWIFT системасы дечиле. SWIFT системасы бул кандайдыр бир ошо акчаны которуш үчүн байланыш жолу. Ал жерден азыр кыркып таштады эң негизги 7 банкын. Калган банктары ал 7 банктан көз каранды болчу. Ошентип бүт банк системасы азыр уроонун астында турат. Крах деген сөз бар орусча. Ошонун астында турушат. Бирок дефолт башталып калды болуш керек. Анткени Орусия тышкы чет элдиктерге, чет элдик уюмдарга жана чет элден келгендерге карызын төлөбөйм деп жарыялаптыр. Бул дефолттун кадамдарынын бири. Аны саз келгенсип, азыр дүйнө жүзүндө бир нече 3 рейтинг системалары бар эле. Алар Орусиянын рейтингин токсичный деген сөз бар, токсичный деңгээлине түшүрүп салыптыр. Токсичный дегени бул Орусиядагы инвесторлордун баардыгы өздөрүнүн активтерин алып чыгып кетиш керек. Өздөрүнүн эрежеси боюнча. Алар токсичный деп аталган экономикага жолобош керек. Ошентип Орусиянын ичинен азыр жана Орусиянын ичиндеги кандай акча бул кандын ролун ойнойт да экономика үчүн. Ошол кан азыр суурулуп чыгарылат да, кансыз калат экономика денеси, системасы. Бул шартта кандайдыр бир импортозамещение жөнүндө алдоо сөздөрү акыркы 10-15 жылдан бери айтылып келаткан. Ал кезде деле билимдүүлөр, орустар өздөрү эч качан ишенген эмес, кайра тескери жагынан калп экенин далилдеп келаткан. Бүгүнкү күндө ага ишенүү бул кандайдыр бир таза эле бир зомби болуп калуунун белгиси болуш керек. Тилекке каршы биздин жарандарыбыз, биздин мигранттар биринчи ирет зомби болбош үчүн, психикалык, эмоционалдык жана акыл эсинен ажырап калбаш үчүн бүгүнкү күндө Орусия каналдарын 10% көрүп коюш керек, текшерип коюш үчүн. Калпынын деңгээлин текшериш үчүн 10% көрүп, бирок 90% убактысын кичине башка булактар менен салыштырып, башка терезени, башка абанын, асмандын, маалыматтын башка чөйрөсүн текшерип көбүрөөк кызыгыш керек. Анткени мурда эле мен мисалы үйүмдө 12 жылдан бери телевизор жок. Эмнеге? Мен анын калпына мурда эле ынангам. Бирок калпынан дагы мен түшүндүм, ал телевизорду көргөндөр бара-бара зомби болуп, жолусу психикалык, эмоционалдык курманына чалынышы мүмкүн. Мен ден соолугумду короткум келбей, 12 жыл мурда өчүрүп, 10 чакты жыл мурда телевизорду үйдөн алып таштагам. Мен орустун каналдарын көрбөйм. Эч жерден, командировкада жүрөмбү, кайсы жерде боломбу. Анткени калпынан дагы ден соолукка зыяны көп. Биздин элибизди азыр ошол зомби кылган калптын чабуулунан мурда чыгара албасак дагы азыр чыгарууга аракет кылышыбыз керек. Мисалы мына бүгүнкү күндө согуш жөнүндө согуш баштаган тарап, Орусия тарабы, сөзү гана көп, видео сүрөттөрү далилдеген. Канчалык аракет кылбаса дагы жок далилдери. Украин тарабынан ким кимге чабуул жасап атканын, жана ким кандай өзүн алып жүргөнүн, ким коргонуп, кимден коргонуп атканын, жана Орусия тарабынан туткунга түшүп, биз алданып эле келип калыптырбыз деген сүрөттөр, видеолор бардыгы тең жетиштүү. Ал турмуштун далили болуп атат бүгүнкү күндө. Бирок биздин кээ бир кишилерибиз ошону да көрбөйт экен. Анткени кечинде келип алып эле бир эле каналды тиктеп отуруп алат экен, же НТВнүбү, же биринчи орус программасынбы. Арифметиканы салыштырганды дагы кээ бирөөбүз үйрөнбөй атыптырбыз. Мына дүйнө жүзүндөгү 190 өлкөнүн арасынан жана Сания баштап санап келаткандай,
4 эле өлкө баардыгыбызга тең тиран, өзүнүн элин, өзүнүн кишилерин жек көргөн тирандар гана кошулуптур Орусия тарабына. А 141 өлкө биз урматтаган, дарыларын ичкен, кийимдерин кийген, машинелерин сүйгөн, телефондорун кучактаган 141 өлкө чечкиндүү түрдө ошо Орусиянын кылыгына каршылыгын көрсөтүштүр. Жана дагы Кыргыз Республикасына окшогон 33 өлкө калыс болуп чыгышыптыр. Эми бирок алар баары тең байкуштар деп коелу кыргызча эле. Баягы көз каранды болуп, чечкиндүү каршы боло албай, бирок ошол көз каранды болсо дагы ошол ушунчалык эл аралык эрежелерди орой бузуп жана бүгүнкү күндө башка өзүбүзгө ошондой эле бирдей эле туугандай сезген элдерге элдердин өмүрүнө коркунуч келтирип ушундай согушту кадимкидей башка сөз менен жарыялап, анан ичине кирип барып аларга каршылык болбосо дагы жок дегенде кошулбай калыс болуп тургандар, алар ошо каршылык болгондорго кошуп кайсак болот кандайдыр бир деңгээлде. Сизге сурам, Сания, ошол резолюцияны кабыл алгандан кийин бул эмнени билдирет? Россиянын ошо агрессиясын айыптады, муну 141 өлкө макулдугун берди. Бунун эми бул последствия деген сөз таппай атам. Натыйжасы кандай болот? Залакасы, натыйжасы. Негизи эле оондо Генеральный ассамблея бар, жана коопсуздук кеңеши бар да. Генеральный ассамблеянын резолюциясы рекомендательный характер десек болот да. Бирок ошол эле ирет, ошол резолюциянын натыйжасы менен биз көрдүк да, кайсы мамлекеттер Орусияны чынында эле толугу менен колдошот, кайсылар жок да. Бул деген имиджевый потери десек болот да. Ал эми Кыргызстан калыс болду. Эгерде алар биз ошол 5 мамлекетке кошулуп калсак, менин оюмча түздөн түз бизге дагы санкциялар келмек да. Бирок биз билебиз да, биз абдан Орусия мамлекетинен көз карандыбыз, анысына карабай калыс болгонубуз жакшы болду да. Бул мындай имиджевый потеря болот да. Анткени ал эми чында эле мындай бир натыйжа керек болуш үчүн азыр биз деген ошо оондун эл аралык сотунун чечимин күтүшүбүз керек. Алар деген 6 жана 7 мартта сот отуруму болот. Ал эмне болду? Украина Орусияга каршы доорус жазды да. Анткени Орусия айтпады ошо Донбасста ошо 8 жыл болуру геноцид болуп атыптыр да, алардын айтымы имиш. Бирок геноцид бул деген абдан олуттуу кылмыш да. Анын өзүнүн элементтери бар. Бул анан геноцидке каршы дагы конвенция бар да. Анан Украина айтып атат, ошол конвенцияны чечмелеп келсек, Орусия геноцидти жабынып алып, өзүнүн агрессиясын кандайдыр бир жабынуу менен өзүнүн агрессиясын коргоп жатат десек болот да. Жашынып атат. Мындай кылган болбойт. Бул деген ошол конвенцияны бузуу деп саналат деп ошо доорус жазды. Биз көрөбүз да, эгерде 6 жана 7 мартта сот отуруму болуп, ал жерде эл аралык соттун өзүнүн мындай бир provisional measures деп коет да, кыргызчасын кандай билем, мындай кандайдыр бир убакытта алар айтышы мүмкүн да, мына азыр орус аскерлери өзүнүн аскерлерин бардыгын чыгарып кетиши керек депчи. Бирок биз дагы түшүнүшүбүз керек, оондо өзүнүн аскер күчтөрү жок, өзүнүн полициясы жок. Бул түздөн түз эл аралык укукка кандайдыр бир шек келип жатса, ал жерде ошо коопсуздук кеңеши бар да. Анын ичинде 5 постоянный члены Совета безопасности деп коет. Ага ким кирет? Орусия, Китай, АКШ, Улуу Британия жана 5-си Франция да. Ар бир мамлекеттин вето кылганга укугу бар да. Мына ошондо Орусия вето кылып салды. Азыр эгерде ООН аскер күчтөрүн киргизгиси келсе, ошол коопсуздук кеңештин арты менен кыла алат да. Бирок Орусия менен Китай вето кылып, ага жол бербей жатат да. Ушундай гана ситуация дагы Сирияда болуп келген ушул жылдар бою да. Ошол бул дагы менин оюмча азыр
жакшы бир шарт түзүлүп кетип жатат. Анткени көптөгөн майда өлкөлөр айтып атат да, бул деген калыс эмес, бул туура эмес. Эмне себептен Коопсуздук кеңешине кирген Орусия мамлекети, алардын түздөн түз ООНдун уставы боюнча бардык дүйнө жүзүндөгү согуш болбоого жана тынчтык болууга түздөн түз укугу бар да. Ал эми ошол укугун бузуп жатпайбы? Бул кандай көрүнүш деп азыр көптөгөн мамлекеттер ушул суроону туулуп жатат. Кээ бир айтып жатат, Орусияны ал жерден чыгарышыбыз керек депчи. Бул дагы мүмкүнбү? Мүмкүн эмес, анткени аны кылыш үчүн ООНдун уставына өзгөртүү киргизиш керек. Ал эми ар бир өзгөртүү Коопсуздук кеңеш катары менен болот. Силер билгендей эле, эгерде өзгөртүү киргизебиз десе, Орусия менен Китай өзүнүн ветосун пайдаланып калышы мүмкүн да. Бирок азыр мына санкциялар болуп жатат, жана эл аралык укук кылмыш соту бар, андай дагы механизм бар да. Бирок азыр ошо Орусиянын кылып жаткан нерсеси кээ бир адамдарда дагы мындай бир укуктук нигилизм жаратып атат да, мына укук иштебейт турбайбы, эмне кереги бар ушу эл аралык укуктун депчи. Бирок мындай дагы айтпашыбыз керек, анткени ушул эл аралык укуктун жардамы менен биз азыр эгемендигибиз бар. Ошол себептен аны урматтоо менен биз болгон бардык күчүбүздү ошо сактап калууга дагы жумшашыбыз керек да. А так менин оюмча бул дагы абдан жакшы шарт түзүп жатат. Башка мамлекеттер көптөгөн суроолорду азыр туудуруп жатат да. Эмне себептен Коопсуздук кеңеши иштебей жатат? Эң негизги түздөн түз Орусия ошол Коопсуздук кеңешке кирип алып, Украинага кол салып жатат деген дагы бул туура эмес да. Мен дагы буга толугу менен кошулам. Анткени эмне себептен ошо 5 өлкө бардык дүйнө жүзүнүн тагдырын чечиши керек да. Бул дагы абдан туура эмес. Дагы сурам, акыркы бизде Акылбек Жапаровдун сөзү бар эмеспи? Ошо биз Россия менен болгонбуз да, керек болсо 300 жыл болобуз деген, бул бир. Анан экинчи, бүгүнбү ошо Россия элчилигинин алдына чыккан жана плакат, эл жок, бирок плакаттарды илип кетишиптир, биз ошо Россияны колдойбуз деген. Ошолор бизге кандайдыр бир ошол иштерден улам бир кандай бир начар бир таасири бизге тийиши мүмкүнбү? Аны көрүп алып, мисалы эл аралык башка мисалы өлкөлөр көрүп алып бизге да санкциялар киргизиши мүмкүнбү? Мисалы ошол биздин политиктер ушундай сөздөрдү айтып жатышса, ушундай коркунуч барбы негизи эле? Эгерде Акылбек Жапаровдун айткан сөздөрү коркунуч туудурушу мүмкүн, анткени ал официалдуу түрдө мындай сөз айткандан баш тартышы керек да. Кесепетин дагы ойлошу керек. Биздин президент дагы Facebook'та бирдеме жазардан мурун дагы ойлонушу керек да. Анткени алар жөнөкөй адамдар эмес, жөнөкөй жарандар эмес, алар Кыргызстандын, биздин мамлекетти дүйнө жүзүндө көрсөтүп жатат да. Ошол себептен ар бир жазган комментарий болобу, сүйлөгөн сөзү болобу, биринчи ойлонуп туруп, андан кийин жазыш керек жана сүйлөшү керек да. Менин оюмча азыр ушу санкцияга биз баратканбыз, бирок Генеральный ассамблея убагында кабыл алган резолюциянын акыры бизди сактап калды десек болот да. Ал күндөрү дагы көптөгөн адамдар ошо Аида Касымалиевага да жазып жатты. Калыс пикир бергиле, же болбосо барбай койгула депчи. Мына Өзбекстан, Азербайжан барган жок да, алар дагы өзүнүн позициясын көрсөттүк десек болот да. Бул абдан туура чечим болду, ошол бардык реалияны карап келсек дагы да. Анан негизинен эле ошо Эмиль байке айтып кеткендей, азыркы учурда биздин бардык укук коргоо органдары болобу, прокуратура жана салыкта башка органдар болобу шарт түзүшү керек да. Анын ордуна бизде мына 1 жыл бою эле баш аламандык менен бардык укуктар кайта эле жазылып эле жаңы салык кодекси келди да. Бул эч кандай бир бизнестерге, жеке ишкерлерге шарт түзбөй жатат. Тескерисинче кайта эле залакасын келтирип жатат да. Бул эмнени билдирип жатат? Анткени эгерде Кыргызстанда чынында эле укуктук мамлекет орногосо,
биз өзүбүздүн мамлекетибизди чынында эле жоготуп салышыбыз мүмкүн да. Буга Орусия мамлекети ар дайым кызыктар да. Ошол себептен алар кызыгы жок да Кыргызстанда демократия болушуна, укуктук мамлекет болушуна, жана башка ушу баалуулуктарда өзүнүн баалуулуктарын эле таңгылап, биз андан алыс болушубуз керек да. Бардыгы эле айтып жатканда Путин эч качан Украинага кол салбайт, бул мүмкүн эмес депчи. Салды. Ошол себептен эртең бизге да кол салышы мүмкүн, же башка мамлекеттерге. Өтө азыр Орусия тарабынан миңдеген адамдар келип атат. Анан кайта эле ошо Крымдын сценарий кылып, мына Кыргызстан Орусиянын жарандарын, укуктарын бузуп атат деп келип калышы мүмкүн да. Ошол себептен биз азыр биринчи ирет өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүз жана өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарыбызды ойлошубуз керек да. Жириновскийдин айткан сөздөрүн көп учурда тиги клоун, цирктин кишиси деп шылдыңдап коюшат. Бирок менин эсимде Жириновскийдин ошентип жылмакай сөз менен же болбосо атайын куудулданып сүйлөгөн сөздөрүнүн баары бир нече жылдан кийин ишке ашып келатат. Грузия жөнүндөгү айткан сөзү ишке ашты. Украинадын 14-жылдан мурда айткан сөзү дагы ишке ашты. 7 жыл мурда айтканы 14-жылы башталды. Бул бүгүнкү болуп аткан окуяларды декабрь айында Жириновский жарыялаган болчу, видеосу азыр көбүрөөк тарап атат. 22 февралда саат 4-тө башталат деп. Ошондой эле болду. Муну менен бирге анда кыргыз Жириновскийдин көп сөзүнө көңүл буруш керек. Кайсы бир жылдары Жириновский айткан ысыкөл биздики болуш керек деп. Кыргыздын биз алмасын гана жана картошкасын аскерибизге салып алышыбыз керек, сатып алышыбыз керек, бирок туу биздики гана болуш керек жана биздин гана танк болуш керек деген сөзү. Дагы бир сөзү жакын арада ушул жарым жылдай мурда айткан болчу. Бардык жерде согуш жалыны болот деп. Балкандарды айткан, Балтиканы айткан, Кавказды айткан, Украинды айткан сөз түрдө. Анан Борбор Азияны эскиче Средняя Азия деп айткан орусча. Жана биздин жерде орусча начнется все с Киргизии деп айткан. Ал сөздү дагы сөз түрдө эске алып, эстен чыгарбай, акыл эстүү болуп бүгүнкү күндө өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды, өзүбүздүн эгемендигибизди ойлонушубуз керек дагы, коргошубуз керек. Бизде бир 4 минута убактыбыз калыптыр. Негизи эле бул жаңы реалдуулукта биз кыргызстандыктар эмне кылышыбыз керек жана кандай жашашыбыз керек, эмнени талап кылышыбыз керек, кыскача айтып кетсеңиздер, анан эфирде жыйынтыктайлы. Саняга акыркы сөздү калтыралычы. Макул. Урматымды таанытайын. Биринчи ирет биз бир дагы кыргызды согуш баштаган тарапка кошулбашына бүт күчүбүздү жумшашыбыз керек. Керек болсо биз мигрант болуп жүргөн жана мигрант болуп алып орустун жарандыгын алган кыргыздарды ошол жерге жолотпой койсок сонун болот эле. Кайсынысы азыр приказды аткарып кирип алышат, бул коркунучтуу нерсе да. Экинчи ирет биз ушул экономиканын ушунчалык оор акыбалда болгондо Евразестин эрежелери иштебей калганына моюн берип туруп, өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызга тиешелүү соода жолдорубузду мурдакы калыбына келтиришибиз керек. 2010 жылга чейинки калыбына келтиришибиз керек. Биз Евразеске бажы биримдигине 11-12 жылдары киргенбиз. Ошол жылдардагы акыбалга чейин 2010 жылдын акыбалына келтиришибиз керек биздин эгемен соода мүмкүнчүлүктөрүбүздү, өзгөчө ишкерлерге тиешелүү. Үчүнчүсү менин өтүнүчүм. Биз бардыгыбыздан бул учурда ички талаш тартыштарыбызды токтотуп, бийлик эгерде биздин эгемендигибизди коргоого ниетин көрсөтсө, биздин бийлик өкмөтүбүз. Биз бардыгыбыз тең түрөөч болуп берели. Биз бардыгыбыз тең кереге уук болуп берели. Бирок бийлик тараптагы өкмөт тарапка элине кысым кылганды убактылуу деп эсептейби, же түгөлүккө деп эсептейли, токтотуп, бул күнү өзүмдүн кишилеримди куугунту табайм деген тулук маалымат таанытыш керек. Элимди кордобойм, элим менен биргемин деген сөз, ниет таанылса, анда эл биз дагы биригип
өкмөт тарабында болуп эгемендигибизди коргошубуз керек. Бул бүгүнкү күндө жалгыздан жалгыз приоритеттүү маселе. Эмил байкеге толугу менен кошулам. Анан дагы кошумча айтып кетсем, бул пропагандага баш ийбешибиз керек. Анткени пропаганда бул абдан чоң бир ядовитый газ десек болот да. Пропаганданын жардамы менен Гитлер Холокосту кылган. Ал ошол адамдарды мындай бир нервин кармаганда, анан ошол нервти күн сайын эле айта берген, ошого баш ийип биз көрдүк, бардык Германия мамлекети Холокостко кылууга баш ийип берди да. Ошол себептен информация болобу аны ар дайым текшериш керек, факт чекинг кылыш керек да. Бир айткан сөзгө эле бир булактан алса келе ага ишене бербеш керек да. Өтө азыркы убакта биз көрүп жатабыз, эки тараптан көптөгөн фейк маалыматтар бар. Ишенбей, ага баш ийбей, пропагандага баш ийбей, чындап эле мен кээде 10 же 15 мүнөттөн акыры угуп калсам, мен да кичине ишенип кетем да, ошо ОРТ жана башка. Бирок ага угушубуз керек, анткени карашыбыз керек да, текшериш үчүн кандай калыптарда жайылтып атат да. Андан сырткары чынында эле азыр биз ар бир Кыргызстандын жараны билишибиз керек. Бизде эң негизги баалуулук бул биздин эркиндигибиз. Эгерде Кыргызстаныбызды жоготуп алсак бүттү. Мамлекет жок да. Биз башка канча деген дүйнөдө миңдеген адамдар бар. Мына уйгурларды карасак миллиондогон. Алардын өзүнүн мамлекети жок да. 3-4 эсе көп. Да, андан мамлекети жок. Мамлекети жок. Ошол себептен биз мамлекетибизди жоготпошубуз керек. Эгерде чынында эле ошо атка минерлер тарабынан Кыргызстандын кызыкчылыктарын коргойбуз десе, ага дагы тирек болуп жардам беришибиз керек да. Бирок алар мына 5 мүнөттүн ичинде сатып ийебиз десе, ага дагы баш ийбешибиз керек да. Ошол себептен азыр бардыгына мындай кылдаттык менен карап, окуп, жалгыз гана Орусиянын каналдарын карабай, азыр көптөгөн мисалы информациялар кыргыз жана орус тилине которулуп жатат. Анын үчүн англис тилин эле билбеш, обязательно билгенге кажет жок да. Ошол себептен пропаганда абдан коркунучтуу нерсе. Анан дагы бир hate speech деп коет го, бул кастык сөз дегенде абдан коркунучтуу нерсе. Андан да мындай баш тартып, алыс болуп, эң негизги ошо өзүбүздүн дагы ден соолугубузду карашыбыз керек. Көп бири-бирибиз менен урушпай, мен дагы кээде өзүм мамам менен урушуп кетем, ошо Путин үчүн дагы башка да. Бул башка да, азыр биринчи ирет Кыргызстандын эгемендүүлүгү, өзүбүздүн эркиндигибиз да, ошону сактап калышыбыз керек. Чоң рахмат. Бүгүнкү эфирде Эмиль Үмүталиев, Сания Токтогазиева жана мен Айгерим Казыбаева болдук. Пайдалуу болду деп ишеничтебиз. Саламатта болуңуздар.